Өлкө жетекчилигинин колдоосу менен жол транспорт тармагына казынадан каралган каражаттын көлөмү көбөйүп, ири долбоорлордун курулушу жүзөгө ашып жатат. Алардын сап башында кыска убакыттын ичинде арыштуу кадамдар менен башталган улуттук маанидеги Барскоон Бедел жолунун курулушу турат. Кытай менен түз байланышты түзө алган жаңы транспорттук коридор катары каралган бул мега долбоордун курулушун өлкө өз каражатынын эсебинен ишке ашырат. Бишкек шаарынын айланасында альтернативдүү каттамдарды көбөйтүү, жол тыгынын жөнгө салуу максатында транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаев башында турган команда эки тилкелүү, эски тар жолдорду кеңейтүү планын иштеп чыгып жүзөгө ашырып жатат. Натыйжада 6 тилкелүү алгачкы трассанын курулушу кызуу жанданып, эки деңгээлдүү жол түйүндөрү тургузулууда. Ошондой эле Лебединовка ГЭС-5, Бишкек-Кант, Бишкек-Күнтүү-Шопоков унаа жолдору реконструкциядан өтүүдө. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында мамлекеттик бюджеттин эсебинен Балыкчы Бөкөнбаев Каракол, Нарын Байетов, Алабука Жаңы Базар Кировка, Бишкек Ош жолунун Суусамыр тилкеси, Сафаровка Барпы сыңдуу приоритеттүү объектилер салынып жатат. Ошондой эле алысты жакындаткан түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолундагы кошумча 5 курулмада жумуштар кызуу жүрүүдө.